بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Шейх Абдуррахман ибн Насир ас-Сади рахимахулланын Манхажус Саликин деген аттуу фиқх илиминде жазылган мухтасар китептен сабак кылууну баштайбыз. Шейх Абдуррахман ибн Насир ас-Сади рахимахулланын фиқх илимине байланыштуу жазылган китептеринен биз тандаган китеби Манхажус Саликин ва Тавдихул фиқхи фид-дин деген китеп. Бұл китеп эки тайпадагы кишилерге ылайык келет. Аллах билүүчү. Биринчиси араб тилин үйрөнүп, эми арабча китептерди окуй баштаган илим талап кылуучуларга башталгыч фиқх илимин үйрөнүүдө ылайык болгон китептердин бири болуп саналат. Жана экинчиси араб тилин билбеген кишилер үчүн да өтө ылайык келген китеп. Шарият өкүмдөрүн дарат, намаз, талак, нике, ажылык, соода, сатык ушул сыяктуу өкүмдөрдү окуп үйрөнүп чыгайын деген адамдарга да ылайык келген китеп. Жалпы адамдар үчүн пайдалуу болгон китеп, ошондуктан ушул китепти тандап алдык. Автор рахимахулла бул китебин кыскартып берген. Ошондуктан автордун жолуна ылайык, методуна ылайык кыскараак кылып түшүндүрмө бергенге аракет кылабыз. Кээ бир маселелерди ошол бапка байланыштуу кошумча кылуу менен айтабыз. Китепти окуп которуп керек жерине түшүндүрмө берип кетиле берет. Аллах буйруса, бисмиллахир-рахманир-рахим, анда эмесе китепти окууга киришсек. Ва бихи настаин, алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфиру, ва натубу илейхи, ва наъудзу биллахи мин шурури анфусина ва саййиати аъмалина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лаху ва ман юдлил фала хадия лаху. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل. Бұл китеп фиқх илиминдеги мухтасар кыскача болгон китеп. Мында маселелер менен далилдерди жыйнадым. Бұл китептин башка китептерден айырмаланып туруусу да дал ушул. Башка китептерден айырмаланып туруусу да ушул. Бир гана фиқхи маселелердин өзүнө чектелген эмес, көпчүлүк маселелердин далилдерин баяндап кетет. Вахтасарту фихи аля ахаммил умур ва аъзамиха наф'ан. Фиқхи маселелердин эң маанилүүсүнө жана эң пайдасы көп болгонуна чектелдим дейт автор рахимахулла. Лишиддати дарурати иля хазал мавду. Анткени ушул мавдуга, ушул маселелерге мухтаждык талап каттуу болгондугу үчүн. وكثيرا ما أختصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. Көбүнчө далилдин өзүнө чектелем эгер далилдеги өкүм ачык айкын болсо. Адатта алымдар фиқхи маселени айтып, анан далили балан аятка көрө, балан хадиске көрө деп айтышат. Автор рахимахулла кээде далилди өзүн баяндайт. Маселени зикир кылып кийин далилди баяндайт. Маселени зикир кылып кийин далилди баяндабайт. Бир убакыттын өзүндө далил да маселе да болот. Бир убакыттын өзүндө далил да маселе да баяндалат. Мисалы, ажылык китебин башында алымдар ажылыктын сыпатын баяндашат. Ара-арада далилди айтып кетишет. Автор рахимахулла ажылык китебинде имам Муслимден келген Жабир радияллаху анху риваят кылынган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ажылыгын сыпаттап баяндалган хадисти, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ажылыгы баяндалган, ошол сыпатталып баяндалган хадисти кандай болсо дал ошондой толук түрдө келтирген. Бул далилге көрө фиқхи маселелер баяндалган болот. Зекет бабында да дал ушундай кылган. Абу Бакр радияллаху анхунун
Анас радиаллаху анхуга жиберген қатын зекет туралы қатын. Эмнелерден зекет берилет, канча берилет, зекет туралы баяндаган қатты қандай болса дал ошондой түрдө баяндаган. Көбүнчө далилдин өзүнө чектелем дейт. Эгер өкүм ачык айкын болсо гана, эмне үчүн? Ли сухулати хифзи ва фахми алал муптадиин. Башталгыч илим талап кылуучулар үчүн жаттоо жеңил болуусу үчүн. Ли аннал илма марифатул хакки би далили. Анткени илим маселелерди билүү эмес, акыйкатты далили менен билүү. Далилсиз билүү да илим, бирок толук даражадагы илим эмес. Бир маселени далили менен билсеңиз, чыныгы илим ээлеринен бир маселени далили менен билсеңиз, бул чыныгы илим ээлеринин мартабасы. Бул далилди Куран сүннөттөн өзү иштихат кылып өкүмүн алган болсо, бул муштахидтердин мартабасы. Алымдардын кайсыл маселени кайсыл далилге көрө алганын билүү да илим болуп саналат. Ибн Кайым рахимахулла өзүнүн нуниясында айткан, илим бул хидаятты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген динди далили менен билүү деп айткан. Далилге негизделип билүү менен таклиттин айырмасы бар, экөөсү барабар эмес. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha min al-kitab was-sunnah wal-ijma'i wal-qiyas as-sahih. Wal-ijma'i wal-qiyas as-sahih. Эми fiqh дегени үйрөнө турган илим эмес, fiqh илими экен. Fiqh илими эмне өзү? Автор рахимахулла айтты, fiqh дегени шарият өкүмдөрүн билүү. Шар'ий өкүмдөр деп айтуу менен акли өкүмдөр чыгып кетет. Ал-куллу акбару минал жуз. Бүтүн нерсе жарымта нерседен чоңураак деп айтсаңыз, бул акыл менен билүү керек болгон өкүм. Муну акли өкүм деп айтылат. Акли өкүмдөрдү билүү fiqh деп айтылбайт. Шар'ий өкүмдөрдү билүүнү fiqh деп айтылат. Шар'ий өкүмдөр да эки түрдүү болот. Акыйдага байланыштуу өкүмдөр бар, жана адамдардын ибадаты мамилесине байланыштуу өкүмдөр бар. Адамдардын ибадатына жана мамилесине байланыштуу өкүмдөр бар. Фикhi маселелер бар, мына ушул фикhi маселелер бар, мына ушул фикх деп айтылат экинчи бөлүгү. Ошондуктан автор рахимахулла ма'рифатул ахкам аsh-shar'iyyah al-far'iyya, фар'ийядан максат акыйдага байланыштуу болбогон, балким амалга байланыштуу болгон маселелерди билүүгө бул фикх деп айтылат. Ал эми al-ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyah al-muta'alliqa би усулид-дин, дин негиздерине байланыштуу болгон шарият өкүмдөрүн акыйда илиминде окутулат. Ушул фар'ий жана шар'ий өкүмдөрдү билүү фикх деп айтылат. Бирок далили менен билсеңиз фикх деп айтылат. Фикх ошол далилдери эмне экен? Фикх илиминин далилдери эмне экен? Автор рахимахулла уламалардын бир пикирге келген ошол маселеге байланыштуу төртөөсүн айтты. Фикх далилдери эмне экен? Автор рахимахулла уламалар бир пикирге келген төртөөсүн айтты. Мына минал китаб ва суннати вал ижма'i вал қияс сахих. Курандан жана сүннөттөн жана ижмадан жана туура сахих қиястан. Ушул төрт нерсеге негизделип шарият өкүмү алынган болсо, ушул жолсунда фикhi маселелерди билүү фикх деп айтылат. Фикхтин далилдери ушул төрт далилге чектелеби? Жок, төрт далилге чектелбейт. Далилдер көп, бирок алымдар иттифак кылган, бир пикирге келген, иттифак кылган далилдер мына ушул төрт далил. Мындан башка да далилдер бар, мисалы сахабанын сөзү. Биз ошол фикhi маселелерди китеп Курандан, сүннөттөн, ижмадан, туура кыястан алабыз. Мына ушул төрт далилден башка далилдеги барбы, башка далилдерде барбы десе, мындан башка далилдер барбы? Мисалы сахабанын сөзү. Бир маселеде сахабанын сөзүнөн башка сөз таппасак, сахабанын сөзү далил болобу? Бул талаш болгон маселе. Көпчүлүк алымдар далил деп айтышат. Же бизден алдыңкылар шариятынан өкүм алынабы? Куранда бизден алдыңкы үммөттөрдүн баяны келген. Мына ошол бизден алдыңкы үммөттөрдүн баяндамаларынан далил алынабы? Аллах Таала ошол кыссалардан өкүм, ошол бизден алдыңкы үммөттөрдүн баянын айткан ошол кыссалардан өкүм алабызбы? Биздин үммөткө байланыштуу маселеде бул ихтилаф, талаш болгон маселе. Бул нерсе усул фикх илиминде өтүлөт эми. Ва ахтасиру ала диллатил машхурати хауфан мин ат-татвил. Автор рахимахулла айтты, далилдерди зикир кылууда да атактуу далилдерге чектелем, китеп созулуп кетпөсү үчүн.
وإذا كانت المسألة خلافية اختصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. Kitapta aytılgan masale talaş masale bolsa, dalillerge layık sözdü, dalillerge layık sözdü menin nazarımda küçtürök degen dalildi bayandayman deydi. Автор рахимахулла kitaptagi manhajda oşol özünün metodologiyasını bayandады. Al-ahkamu khamsa, hükümler 5'ü. Biz joğorada aytып öttük. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam şer'iyyetul fer'iyyeti bi adillatiha. Fiqh degenimiz şariat hükümlerin bilүү dep ayttık. Hükümler özü kança türde bolot? Hükümler 5 türde bolot. Oşol hükümdü kança türge bölünüsün bayandaydı. Çındığında fiqh iliminde kövrök koldonuла turgan hükümler uşul 5'ü. Qaysı bir amaldı vacip dep aytabız, qaysı bir amaldı aram dep aytabız, kebirin sünnet, mustahab, makruh, mubah dep aytabız. Mına uşul hükümlerin manisin bayandap jatadi. Emne üçün hükümler 5'ü. 7 emes, 3 emes, 8 emes, 5 dep aytıldı. Antkeni alımlar aytat, ulu Allah Taala pendelerin jaratıp, alardan talap kılgan nerse 5 nerseden 5 avaldan sırtqa çıkpayt dep aytышат. Allah Taala pendelerin jaratıp bir nersege buyurdu, je bir nerseden kaytardı. Emnedendir kaytardı. 3. aval ıhtiyardуулuk, kalasan kıl, kalabasan kılba dep koydu. Kebir masalelerge. 3 avaldan sırtqa çıkpay, je buyurat, balan nerseni kıl dep, je balan nerseden kaytarat, je kebir işlerdik özüzge taştap koydu. Kalasan kıl, kalabasan kılba degendey. Emi buyruktun özüne kelsek, buyruk iki türdü bolot. Qat'i türdü albatta kılıuң şart, çınıgı süretте kılbasaң, жазаға тартыласың деген максатта талап кылынган болуусу мүмкүн. Бул буйрукту важип же парыз деп айтабыз. Ошол буйрукту важип же парыз деп айтабыз. Көпчүлүк алымдар айырмалашпайт парыз менен важипти. Ошол парызды важип деп түшүнөбүз, важипти парыз деп түшүнөбүз деп айтышат. Важип деп айтсак, аны парыз маанисинде колдонобуз. Буйруктун экинчи бир түрү, ушул ишти кылганыңар жакшы, бирок кылбай койсоңор эч кандай жаза жок деген мааниде талап кылынган болуусу мүмкүн. Бул буйруктун жеңилирээк көрүнүшү, муну мустахаб деп айтабыз. Же сүннет деп айтылат. Эми кайтарак тыюулар да экиге бөлүнөт. Кат'и түрдө кайтарылган кайтарыктар да бар, тыюулар да бар. Бул ишти кылбагыла, кылсаңар жазага тартыласыңар деген мааниде кайтарылган. Мисалы арак ичүү, зына кылуу, мына ушундай маселелерден каттуу кайтарылган. Кебир иштер бар, шарият кайтарган, бирок кат'и кескин сүрөттө, кескин түрдө эмес. Ушул ишти кылбаганыңар жакшы, бирок кылып калсаңар, жасап калсаңар жазага тартыласыңар деп тыйылуусу каттуу талап кылынган эмес. Муну алымдар макрух деп айтышкан. Мисалы, оң кол менен алды берди кылуу, оң кол менен берүү сүннөт, сол кол менен бере турган болсо, кебир алымдар макрух деп айтышкан. Мисалы, оң кол менен алды берди кылуу, бул нерсе bir нерсе алганда, бергенде бул сүннөт. Оң кол менен алды берди кылуу, bir нерсе алганда, bir нерсе бергенде бул сүннөт. Сол кол менен алуу, берүү макрух дешкен. Китепти берип жатасыз, аны сол кол менен берсеңиз макрух деп айтышкан. Же берүүчү адамдын колунан алсаңыз, сол кол менен макрух деп айтышкан. Бул дегени четтенген жакшы дегени, кылбаган жакшы дегени. Бирок кылып койсо күнөөкөр болот деген эмес. Бешинчиси, кебир иштерге Аллах Таала ихтияр берип койгон, ихтиярдуулук берип койгон. Кааласаң кыл, каалабасаң кылба дегендей. Мына ушул 5 өкүмдөн сыртка чыкпайт. Же буйрук, же кайтарык. Жана бул экөөсү экиге бөлүндү, акыркысы ихтиярдуулук. Al-ahkamu khamsa, өкүмдөр 5 экен. Биринчиси al-wajib, wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Wajib кылган адам сооп алат. Важипти кылган адам сооп алат, таштаган адам жазаланат. 5 вак намаз важип, парыз дейбиз. 5 вак намазды, ушул 5 вак намазды окуган соопко ылайык, таштаган адам жазага ылайык. Бул важип өкүмү менен билдирүү дегени. Дагы бир аныктама важипке дурусурагы, туурарагы. Al-wajib ma talaba ash-shari'u fi'lahu talaban jaziman. Важип деп шарият бир нерсени кескин түрдө талап кылган болсо, мына ушул талапка важип деп айтылат. Намазды окугула деген талап кескин талап. Демек намаз окуу важип экен дейбиз. Эми ушул важип болгон амалды кылган адам сооп алуусу, кылбаган адам жазалануусу
ошол важип амалдын өкүмү бул ошол акыйкат эмес. Эми ушул важип болгон амалды кылган адам сооп алуусу, кылбаган адам жазалануусу. Ошол важип амалдын өкүмү бул. Эми акыйкат эмес. Вал хараму зидду. Арам эми важиптин карама каршысы. Ва хума усиба тарикуху ва уқиба фаилуху. Таштаган адам сооп алат, кылган адам жазаланат. Бирок туурарагы ма усиба тарикуху имтисалан, Аллахтын буйругуна моюн сунуп таштаган адам сооп алат. Ушуну кошуп белгилеп айтышат кээ бир алымдар, антикени арам колунан келбегендиги үчүн арамды таштаган адамдар да көп. Кимдир арамды жасаймын деп ниет да кылат. Мисалы үчүн уурулук кылууну каалаган уур адам бир адамдын эшигинин алдына чейин барат да, үй ээсин көрүп калгандыгы үчүн ала албай кайтат, артына кайтат. Ал Аллахтан коркуп бул арам ишти таштабады. Мүмкүнчүлүк болбоду ошол уурулук кылганга. Бул соопко ылайык болбойт, ошол арамды таштагандыгы үчүн. Эми уяакабу фаилуху, арамды кылган адам жазаланат. Мында да алымдар айтышат, дурусурагы ястахиккул уқубата фаилуху, арамды кылган адам жазага татыктуу деп айтышкан. Албетте жазаланат деп айта албайбыз. Аллах Таала ширктен башка күнөөнү кечиришин айткан, бирок жазага татыктуу деп айтабыз. Важипте да дал ушундай. Ва ма усиба фаилуху имтисалан ястахиккул иқаба тарикуху. Бир важип иште Аллахка моюн сунуп аткарган адам, ишке ашырган адам ажыр сооп алат. Аны таштаган адам азапка татыктуу болот. Мына ушул кыскасы иншалла. Калганын эми сабакта окуйбуз. Валлаху алам, саллаллаху алейхи Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.